Илимдеги ийгиликтер. Илимдин жана техниканын абалы учурда өтө тездик менен өсүп жаткандыгы талашсыз чындык. Биринин артынан бири болуп, акылга сыйбаган ачылыштарга күбө болуп келе жатабыз. Жакында дүйнөлүк илимий коомчулукта биринчи жолу генди модификациялаган сенсациялык билдирүү чыгып, генетик эксперттер эле эмес, өлкөнүн расмий бийлигинде да тынчсыздануу жаралды. Алдыда дал ушул гени модификацияланган ымыркайлар туурасында маалымат беребиз. Генетикалык модификация — бул геномду өзгөртүп алган синтетикалык молекула. Ал молекулалар ДНКдан каталарды таап чыгып, илдетти дарылоо үчүн иштебей жаткан гендин ордуна анын көчүрмөсүн салат. Бул эксперимент ийгиликтүү болгон менен аны акылсыз, шумдуктуу иштегендер да бар. Бирок профессор Хэ Цзянкуй жаңы төрөлгөн эгиз балдарды ВИЧ-ке чалдыгуудан сактап калганын гана айтууда. Кененирээк токтолсок, бул ишти илимий көз караш менен алганда анчалык деле өзгөчөлөнгөн, ал түгүл революциялык деле эч нерсе болгон жок. Окумуштуулар өсүмдүктөр менен жаныбарлардын ДНКсын оңдогонду, анын сапатын жакшыртканды эч ак эле үйрөнүшкөн. Бул технология медицина менен тамак аш өнөр жайында активдүү колдонулуп жатат. Анда профессор Хэ Цзянкуй анчалык эмне кылды деген суроо жаралат. Алгач эксперименттин маанисине келсек, профессор Хэ өзү айткандай ал ВИЧ-ке чалдыккан атадан уруктанган урук клеткасын алып, анын ДНКсын оңдоп, CCR5 гендин иммун таңсыктык вирусун өткөрүп жаткан бир бөлүгүн алып салган. Мындай кыскарган ген табигый түрдө европалыктардын 10%-ында кездешет. Анткени ал табигый мутациянын натыйжасында 700 жыл мурда пайда болгон. Айрым версиялар боюнча мындай генди алып жүргөндөр бубон тумоосуна көп чалдыккан эмес. Ошондо кара тумоо эпидемиясынын натыйжасында эволюциялык түрдө мутация пайда болуп, ошол тумоодон аман калгандардын мутант гени алардын укум тукумуна өтө баштаган. Ошондуктан, эгер төрөлгөн эгиздерде чынында эле CCR5 жок болсо, анда алар эң көп тараган ВИЧ инфекцияга биологиялык түрдө алдырбайт. Бул мүмкүнбү? Албетте, мындай экспериментти практикада ишке ашыруу мүмкүн экенин эксперттер эң сонун билген. Бир нече жыл мурда иштелип чыккан CRISPR-Cas9 технология ДНКнын кереги жок бөлүгүн алып салганга жол берет. Бул бүт дүйнө боюнча биологиялык лабораторияларда, медициналыктагы, өнөр жайлык максатта дагы кеңири колдонулуп жатат. Илимдеги ийгиликтер. Хэнин айтымында экспериментке 8 жубайлар катышты. 8 эркектен ВИЧ-ти алып жүргөндөр. Жаңы төрөлгөн эгиз балдардан сырткары жакын арада модификацияланган дагы бир бала дүйнөгө жаралат. Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago. Мен Лулу жана Нана аттуу татынакай эгиз кыздарын жарык дүйнөгө алып келдим. Бул жасалма жол менен генетикалык коду өзгөртүлгөн биринчи балдар. CRISPR-Cas9 деген усулун пайдаланып, пробирканын ичиндеги көбөйтүлгөн жумуртка клеткаларындагы CCR5 генин редакциялап, иштеп чыктым. Бул ген вирустун клеткага киришин камсыздоочу белокту өндүрүүгө жооптуу. Бул төрөлгөн кыздар туаса иммунитетке ээ жана аларга ВИЧ илдети жукпайт. A few days later, before returning Lulu and Lana to Greece womb, we checked how the gene surgery went by whole genome sequencing. Анда эмнеге окумуштуулар профессорго ишенбей жатышат? Биринчиден, Хэ Цзянкуй өзүнүн эксперименти жөнүндө макаласын илимий журналга жарыялап, эксперт генетиктердин талкуусуна койгон жок. Ал дароо эле YouTube каналына видеосу менен чыгып кабарлаганы. Экинчиден, ал экспериментке катышкандарды жашырып көргөзбөй жатат. Азыркыга чейин жаңы төрөлгөн эгиз балдарды да, алардын ата-энелерин да көрсөтүшкөн жок. Үчүнчүдөн, профессор Хэ иштеген Түштүк илим жана техника университетинде эксперимент жөнүндө эч нерсе билишпейт экен. Ал эми окумуштуунун өзү болсо февраль айынан бери акы төлөнбөгөн эс алууда жүрөт. Төртүнчүдөн, окумуштуу өз айткандай эксперименттин максаты тукум кууган оорулардан кутулуу болсо, анда инфекциянын тандалганы өтө таң калыштуу. ВИЧ тукум кууган оор эмес.
Анын үстүнө эмбрионго вирусту жуктурбаш үчүн ДНКга тийбей эле клиникалык ыкмалар менен иштесе болмок деген пикирлер жаралат. Окумуштуулар жана биоэтика адистери иштеген Хингстон эл аралык тобу кишинин эмбрионун генетикалык модификациялоого же генин жакшыртууга уруксат берилиши керек деп чыккан макала бар. Алардын айтымында бул илдеттерди айыктыруу үчүн абдан маанилүү. Бирок окумуштуулар азыркы тапта гендери жакшыртылган балдардын төрөлүшүнө уруксат берүү али эрте дешет. Генди оңдоп өзгөртүүнүн коркунучу эмнеде? Жалпы алганда тукум кууган оорудан кутулуш үчүн ДНКнын дефект бөлүгүн алмаштырып коюу медицинаны өнүктүрүү көз карашынан алганда келечектүү иштей көрүнөт. Бирок жасалма мутация адамдын организминде кийин эмне болоору белгисиз. Геном жөнүндө биздин билгенден али биле элегибиз көп. Бирок бул жерде эң башкы маселе анын этикалык жагында жатат. Генетикалык кодду өзгөртүү келечекте конструкцияланган балдардын жаралышына алып келет. Башкача айтканда, ата-энелер болочок баласынын мүнөздөмөсүн мурдатан тандай алышат. Жынысы, чачынын өңү же көзүнүн кыйыгы эле эмес, керек болсо канча жашай турганын, тигил же бул ооруларга туруктуулугун, акыл жөндөмүнө чейин тандоого мүмкүн болот. Ушундай төрөлгөн балдар өз кезегинде өздөрүнүн тукумуна ошол сапаттарды өткөрүп беришет. ДНКны жеке түрдө конструкциялоо процедурасы акчалуу адамдардын гана энчисине айланып калаары түшүнүктүү. Ошондуктан социалдык теңсиздик биологиялык деңгээлде орноп калат деген тынчсыздануу да бар. Дал ушул себептүү мындай эксперименттерге көп өлкөлөрдө тыюу салынып, модификацияланган эмбриондорду эрте стадиясында жок кылуу каралган катаал эрежелер коюлганы менен буга уруксаат берилген өлкөлөр да бар. Мисалы, Улуу Британияда тукум кууган ооруларды даарылоо жагын изилдеш максатында уруксаат бар. Ошондуктан модификацияланган биринчи балдардын төрөлүшү эгер чынында ишке ашкан болсо, бул медицинанын эле эмес, жалпы эле адамзаттын тарыхындагы жаңы барак болуп калышы мүмкүн. Илимдеги ийгиликтер. НАСА 2024 жылга карата айга аял астронавтты жөнөткөнү жатат. Аял космонавттын айга барып конушу жакын арада ишке ашат. Бул туурасында НАСА билдирди. Бул миссия алдыдагы 5 жылдын ичинде ишке ашат. Тагыраак айтканда 2024 жылга чейин айга аял космонавттын учаарын билдирип, андан көп өтпөй Вашингтонда 4 октябрда болгон брифингде ким учаары жана кайсыл күнү учаары аныкталды. Аялдардын ачык космоско учуусу 21 октябрда делип, алар Кристина Кук жана Джессика Мейер экени анык болду. Аял кишинин космоско учуусу жаш кыздарды космонавт болууга шыктандырат дейт НАСА. Ооба, биринчи ай бетине кадам таштагандан бери 50 жыл өтүп, эми ал жака аял киши кайрадан барып, бир кадам таштаары чоң секирик. Илимдеги ийгиликтер. Британияда адамдыкындай ийилчээк муундары бар 4 колдуу хирург робот бейтаптарга операция жасоо үчүн колдонууга берилди. Аталган роботтордун жардамы менен адистер дененин бир жерин чоң кесүүнүн ордуна бир нече жерин кичинеле кесип операция жасай алышат. Мындан сырткары хирург роботтордун колдору түрдүүчө кыймылдап, чарчашпайт экен. Дүйнөлүк экономикалык форумдун жаңы изилдөөсүнө ылайык, хирургияда барган сайын роботтордун же компьютердик технологиялардын ролу көбөйүп, 2025 жылга чейин роботтор жумуш орундарынын 52%-ын ээлеп калаары айтылды. Сиздер илимдеги ийгиликтер уктуруусун уктуңуздар. Даярдаган Бермет Камбарбекова.